Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınan hikayalardan biri бұл Allah Taala tarafından berilген nimetlerga, жақсылықтарға шүгір кылуу тууралуу. Biz бұл жашоодо ар бир нерседен ибрат алып, сабак алып жашообуз керек. Бұл дүйнөнүн жакшылыгы дагы, жамандыгы дагы сыноо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде хадисти риваят кылган сахаба айтат, адатта күн ысык убакытта көпчүлүк адамдар үйдө отурган. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө эч бир нерсе жок эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйүндө айлап казан кайнаган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ачка абалда көчөгө чыкты. Караса, мына ошол убакытта Абу Бакыр жана Умар радыйаллаху анхумалар дагы көчөдө жүрүптүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аларды ал абалын сурап, силерди көчөгө чыгарган себеп эмне деп сурады. Ошондо эки сахабасы: "Я Расулулла, ачлык чыгарды, жегенге эч нерсе жок" деп айтышты. Жана курсактарына байлап алган ташты көрсөтүштү. Антикени ташты бир материалга уруп, байлап курсакка тагып алса, ашказандагы ачышып турган ачлыкты басат экен. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аларга курсагына эки ташты байлап алгандыгын көрсөттү. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жүргүлө деп аларды ээрчите бир ансардын үйүнө барып такылдатышты. Караса аялы. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баланчы барбы деп сурады. Аялы: "Сууга кеткен эле, келиңиз, үйгө кириңиз" деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жанагы сахабанын аялы жакшы күтүп алды. Жана сахаба көп өтпөй эле келди. Келип сүйүнүп кетти. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Пайгамбарыбыз андан бир жегенге бир нерсе сурады. Ал бир баш ошол курма алып келди. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жегенге бир нерсе сурады эле. Анан бир баш курма алып келген. Анан сүйүнүп кетип, бүгүн ааламдарга пайгамбар жиберилген Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менин үйүмдө конокто деп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үчүн коноктоо үчүн ал кишини жана эки сахабасын коноктоо үчүн саап ичип жаткан бир койну союп берди. Пайгамбар: "Сойбо, анын сүтүнү бала чакаң менен ич" деп айтуусуна карабастан союп, аны бышырып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына койгон экен. Мол хадисте карасаңыз, бир тамакты жештен алдын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам курма жеди. Анан курма жеди. Курма жегенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тамакты жеген. Ошондуктан сүннөт тамакты жештен алдын бир мөмө жемиштерден жеп алуу деп айтышат алымдар. Жанагы союлган койдун же козунун этин жегенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки сахабасы Умар жана Абу Бакыр радыйаллаху анхумаларга айтты: "Сумма ла тусалунна йаума идин анин наим." Силер сөзсүз бул берилген нематтан эртеңги күнү, кыямат күнү сураласыңар деди. Карасаңыз, мына ушул тарбияны көргөн Абу Бакыр жана Умар радыйаллаху анхумалар кандай инсандар болуп тарбиялап чыгышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин исламды көпчүлүк жерлерге жетүүсүнө мына ушул эки сахабанын өтө салымы чоң. Өтө салымы чоң. Бул айтып отурсак, булардын тарыхы чоң китептер болуп жазылган. "Сумма ла тусалунна йаума идин анин наим." Силер сөзсүз берилген нематтан сураласыңар деди. Адам баласына берилген ар бир немат, аял болсун, бала чака болсун, кала берсе бир култум суу, хадис зайыф, бирок кыямат күнү пенде бир култум суудан суралат дейт. Бирок хадис зайыф,
Бирок биз канча култум сууларды ичебиз? Мунун шүгүрүнүн бердикпи? Түрдүү тамактарды жейбиз, алхамдулилла. Мунун шүгүрүнү бердикпи? Бул нерселерге шүгүр кылдыкпы? Аллахка берген, Аллахтын пендесине берген нематтары өтө бир чексиз. Ошондуктан Аллахтын берген нематтарына шүгүр кылайлы. Саламат ибн Динар рахимахулла айтат: "Куллу ни'матин ла туқаррибука илаллах фахия балиятун." Ар бир Аллахтын берген нематы, жакшылыгы сени Аллахка жакындатпаса, бале болот дейт. Аллаху а'лам.